Бегали Жолдубаев Ак Татыр айылынын тургуну. Ал алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого катышат. Бегали мырза бүгүн номер 8056 шайлоо участкасына келип, шайлоочулардын катарынан өз тизмесин тактап жатат. Жолдубаев Бегали бар экенсиң бар. Şu жакында боло турган 9 апрелде айылдык кеңештин депутаттарын шайлоого катышам. Ошого списокто бармынбы жокмун текшерилейин деп келдим. Ошо офлайн, онлайн болот деп атат шайлоодо. Эми бизге көбүрөөк ыңгайлуу ушу онлайн жакшы болот да. Себеби шаарда жүргөн биздин тургундар да көп. Кече мына эмелер тополоңдон кийин башка шаарларга кеткендер бар. Ошолорго да онлайн болсо жакшы болот. Ак Татыр айыл аймагында 9 апрелде өтө турган айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоого даярдыктар кызуу жүрүүдө. Учурда аймакта 3 шайлоо тилкеси ачылып, жалпысынан 21 мандат каралды. Шайлоону коопсуз жана таза өтүүсү үчүн керектүү жабдуулар каралып, тиешелүү даярдыктар көрүлүүдө. Мына залда шайлоо участкасын ачканбыз. 2200 шайлоочуларыбыз бар. 2200 биздин айылда. Шунун 11 талапкер бар, 14 талапкер бар, 14 талапкердин 11-и депутат болуп чыгат, Кудай буйруса. Мына шайлоодун аяк жыйынтыгы менен. Азырга бирок жакшы, эч бир эме жок. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 6 февралындагы номер 19 жарлыгынын негизинде Баткен районунун Самаркандек, Аксай, Ак Татыр айылдык кеңештеринин депутаттарын шайлоодо электрондук добуш берүүнү пилоттук режимде апробациядан өткөрөт. Электрондук добуш берүү, электрондук шайлоо бюллетенин пайдалануу жана шайлоочунун эрк ниетин, купуя билдирүүсүн камсыздоо менен добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерлерде добуш берүү дегенди билдирет. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар Самаркандек, Аксай жана Ак Татыр айылдык жергиликтүү жамаатынын мүчөлөрү электрондук добуш берүүгө катыша алат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочулар добуш берүү күнүнө чейин 2023 жылдын 24 мартына чейин мыйзамдарга ылайык идентификациядан жана автоматташтыруудан өтүп, тиешелүү шайлоо комиссиясына арыз берүүгө же шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу электрондук түрдө арыз бере алышат. Электрондук добуш берүүгө катышуу жөнүндө арыз берген шайлоочу электрондук добуш берүүчү шайлоочулардын тизмесине киргизилип, электрондук жол менен гана добуш берүүгө катыша алат. Электрондук добуш берүүгө катышуу үчүн шайлоочунун төмөнкүлөрү болушу керек. Түндүк электрондук кызмат көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталында колдонуудагы эсепке алынуучу каттоосу, булут электрондук кол тамгасы, интернет түйүнүнө кирүү мүмкүнчүлүгү менен мобилдик түзүлүшү же персоналдык компьютери, атайын тиркемеси. Жергиликтүү кеңештин депутаттыкка талапкерлерге ошо окуу иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Электрондук добуш берүү боюнча айта кетсем, электрондук добуш берүү Борбор шайлоо комиссиясынын чечими менен Самаркандек, Ак Татыр, Аксай айылдык кеңештеринде өтө турган өтөт деп чечим кабыл алынган. Азыркы күндө биздин программисттер тарабынан иш жүргүзүлүп атат. Ошо электрондук добуш берүү боюнча Эскерте кетсек, аталган шайлоо жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганына байланыштуу өткөнү жатат. Мындай жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо 9 апрелде Баткен, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айрым аймактарында да өтөт. Бул шайлоого Баткен облусу боюнча Ак Татыр, Аксай жана Самаркандек айыл аймактары катышат. Асылкан Махамат кызы, Жыргалы Абдижалил уулу, Алтын бешик жаңылыктары.